Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Бүгүн силер менен биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы көп багыныңкылуу татаал сүйлөм. Анда сабактын максатын айта кетейин. Биринчи, көп багыныңкылуу татаал сүйлөм жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи, көп багыныңкылуу татаал сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Үчүнчү, өз алдынча иштөөгө тарбияланасыңар. Анда өтүлгөн сабактарды кайталап кетели. Биз силер менен өткөн сабактарда багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө маалымат алганбыз. Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрүнүн ар бирине токтолуп, мисалдар менен далилдегенбиз. Мисалы, кыргыз тилинде багыныңкы сүйлөмдүн 9 түрү бар. Мезгил, орун, шарттуу, карама-каршы, сыпат, салыштырма, себеп, максат жана сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Мунун ар бирине маалымат алгансыңар, билесиңер. Анда жаңы теманы айта кетсем, баш сүйлөмгө 2 же андан көп багыныңкы сүйлөм байланышып келсе, көп багыныңкылуу татаал сүйлөм деп аталат экен. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдүн 2 түрү бар экен. Бир өңчөй багыныңкылуу татаал сүйлөм жана бир өңчөй эмес багыныңкылуу татаал сүйлөм. Анда мисалдарга көңүл бурсак, күз келгенде, эгин бышканда, биздин айылга келген. Биздин айылга келген баш сүйлөм. Качан күз келгенде, эгин бышканда экөө тең бирдей суроого жооп берди. Мезгил багыныңкы сүйлөм болду. Баяндоштор да бирдей формада түзүлдү. Демек, булар бир өңчөй түрүндө кезикти. Кийинки сүйлөм. Алым Каныбектин тарыхын укканда, ичи туз куйгандай ачышып, жүрөгүнүн башына тикенек кадалгандай болду. Жүрөгүнүн башына тикенек кадалгандай болду. Баш сүйлөм. Качан? Алым Каныбектин тарыхын укканда. Мезгил багыныңкы сүйлөм. Кантип? Ичи туз куйгандай ачышып, сыпат багыныңкы сүйлөм. Демек, булар бир өңчөй эмес багыныңкы сүйлөмдөр болду. Анда сабакты бышыктоо максатында силерге мен төмөнкү тесттерди сунуштайм. Окуп көрүп өз оюңарды белгилегиле. Биринчи тест. Татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? Тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы, жөнөкөй жана татаал, бир тутумдуу жана 2 тутумдуу. Ойлонуп көргүлө. Эми туура варианты силер менен дал келдиби? Экинчи тест. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм кандай сүйлөмдөрдөн түзүлөт? Баш жана багыныңкы, толук жана кемтик, тең укуктагы жөнөкөй сүйлөмдөрдөн. Ойлонуп көргүлө. Туура варианты силердин оюңар менен дал келдиби? Үчүнчү тест. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Чынында турмуш өзү сонун турбайбы? Үтүрөгөн кайдагы дарбазаны ачканча кош кубаныч кирип келди. Дагы эшик ачылды. Үйгө Зарыл менен Касейин кирди. Касейиндин колунда комузу бар. Өстүн казылса, станция тургузулса, ар бир үйдө өчпөс шамдар жанат. Ойлонуп көргүлө. Туура варианты силердин оюңар менен дал келдиби? Анда тапшырманы алгыла. Демек, тапшырмабыз окуу китеби 125 бетти ачасыңар. 316 көнүгүү. Багыныңкы сүйлөмдөргө карата баш сүйлөмдү ойлоп табасыңар. Аны көп чекиттин ордуна коюп көчүрүп жазасыңар. Ошондой эле 2 сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүп, жообун менин номериме жибересиңер. Анда силерге ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.